Assalamu alaikum, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары. Күтмөңүңүздөр менен бүгүнкү күндө бизде Көгөйдө, Ленина көчөдө жайгашкан 2 кабаттуу өзүңүздөр көрүп тургандай ушу заманбап стилде салынган особняк 1 гектар жерде жайгашкан алмабы менен сатка чыгып жатат. Экрандан алыстабаңыздар, мен силерге баарын чагылдырып берем. Урматтуу подписчиктер, мына ушул үйдүн ээси Рыспай байке келип калды. Буюрса Рыспай байке, ассаламу алейкум. Бүгүн ушу видео блогдо үй боюнча маалыматтарды сурайм. Айтып бергенге даярсыз да? Кудай буйрса. Кеттик анда, Кудай буйрса. Жүрүңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Туугандар кирип келгенде эле эшигин алды. Ушундай заңыраган навес менен жабылган, брусчаткаланган. Тегерек четтин баардыгы ёлка менен. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, күтмөңүңүздөр менен бүгүнкү күндө бизде көрүп турасыздар. Бул жакта 2 кабат районунда Көгөйдө 1 гектар жерде жайгашкан. Рыспай байке, ушул 2 кабат суроо бар. Бул үй кайсы жылы салынды? Экрандан алыстабаңыздар, мен силерге баарын тартып айтып берем. 4 жыл болуп калды, жакшы. Азыр учурда жашап атышат. Азыр жашап жатат азыр. Жүрүңүз, үй менен тааныштырып бериңиз эми. Үйдүн ичинде комнаталар кандай жайгашкан? Бул жагы кире бериш окшойт, Кире бериш. Гостиный жагы да. Бул жагы гостиный экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Туугандар киргенде эле гостиный, бул жердин баардыгы МДФ менен обшивка болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, күтмөңүңүздөр менен бүгүнкү күндө бизде Талас районунда Көгөй айылында Ленин көчөсүндө жайгашкан. Азыр кое туруңуз. 1 гектардан ашуун жерде жайгашкан 2 Отопление кандай бул жерде? Үй сатка чыгып жатат. Алмак куру сарайы менен силерге кененирээк маалымат айтып бермекчимин. Кругой биринчи, экинчи этаж бар, отопление. Отопление бат жылыйт. Чугун экен, Бул тарапта кухня жайгашкан экен. Туугандар, кухнянын баардыгы обойлонгон. Бул жакка да отопление тартылган экен. Отопление. Хозяйственный жакка чыгып кеткен. Бул жактан сыртка короого чыгып кете турган жак экен, Бул жактын баардыгы да толук түрдө навес жабылган экен. Баня. Бул жагы баня, мончо. Үйдүгө. Бүттүк жакка паровой тартылган экен, Рыспай байке. Ысык суу, мустак суу. Суу куурбу сиздердики, моторбу же кандай? Мотор, Бул жер эмнеси? Бул жак боюнча бизге маалымат берип коюңуз. Биринчи этажга чыгып бараткан жеринде эме. Чекей менен. Өзүнчө бир спальня же гардероб сыяктуу экен да? Гардероб сыяктуу да. Бул жер ким идеясы болду мындай кылып жасаш? Ушу ушундай көрүп, телевизордон көрүп, эме болгонбуз. Кичинекей продуктовый склад. Продуктовый склад. Суунун мотору турат. Суунун мотору мешайт этпейби кечинде? Кышы жайы иштеп турат. Зал, европейский зал, да? Кышкызын кандай абасы? Жылуу элеби ичи? Кышында жылуу, үйдүн баары жылуу. Туугандар, бул жактан короо сарайды карап туруп атам, айнеги бар экен. Стол, стульчик, все по классике, мындай өзүңүздөр көрүп тургандай. Зал, бул тарабы? Пишектей скаты. Бул жактагы өзүнчө чакан склад комната экен. Туугандар, бул жакта да өзүнчө кыргызча зал бар экен. Мына толук түрдө ичинин баардыгы жаңы ремонт экен билинип турат. Бүт баардыгы таза, тыхан жана ар бир комнатада ушундай чугунный батарея отопление коюлган. Бул тараптан айнек трассаны көздөй карап турат. Эшиктин алдында өзүңүздөр көрүп тургандай кокон гилес, алча жана башка өсүмдүктөрдүн баардыгы бар экен. Бул тарапта бул жактагы зал экен. Алдында общий санаганда 3 зал бар экен, байке? Канча квадрат биринчи этаж? Биринчи этаж общий 300 квадрат. Асты 300 квадрат экен да?
Şimdi ikinci taşқа чыгабыз тугандарына. Лестницасы бүгүнкү күндө ушундай жасалган экен. Üstüne çıkkanda эле бул жакта 1, 2, 3, 4. Кайсыл жагынан баштайлы? Yana başlaydı. Şekeri kolda koyup endi yakındaki жөн отурган жер. Стиральный машина коюлган экен, бүт. Сушилка бияк экен. Туалет. Экинчи ташта өзүнчө туалет бар экен, Экинчи туалет өзүнчө. Бул жер коопсуздук маселеси кандай? Коопсуздук жер. Көп жабылган эмес эми бага. Үйдө жаш балдар кичеке жок окшойт а көбүнчө. Мына бияк болсо бакты көзгө чыга турган. Өзүнчө спальня комната. Бул жерин да жакшы кылып жасапсыздар. Ачык болуп. Туугандар, бул жакта 1 гектарда жайгашкан ушундай алма убактын витке карап турат экен, Токой жакты көздөй, Токой жакты көрүнүп тура турган жер. Жалпысынан мындай туугандар караганда 20 киши жашай турган үй экен. Аябай аянтчасы кенен. Спальня. Бияқта өзүнчө спальня мынакей. Бул Токой жакты көрүнүп турат. Мынакей. Бул жакта өзүнчө детский спальня экен. Токой жакты көрүнүп турат. Түштүктү көздөй, түндүктү көздөй. 5 таштын тобу көрүнүп турат бияк. Бияк болду. Батыш жак көрүнүп турат. Көчөнүн батыш жагы мынакей. Туугандар, айта кетчү нерсе бар. Көп жаңы үйлөргө киргенде баягы ремонттон абойлонгон үйлөрдөн негизи кандайдыр бир дем ыстыгып турат. Бирок бул үйгө киргенде абанын жеңилдиги, жанагы салкындыгы, үйдүн салкындыгы бизге жагып атат. Бул жакта дагы өзүнчө бир спальня бар экен. Батышты чыгып турат, көчөнүн баары көрүнүп турат. Үйдүн сырты бүт обшитый жана утеплённый неме менен бүттү. Үйдүн эме стена жөнүндө кыш перекрытие болсо, блочный перекрытие жана казинки өкмөттүн перекрытиясы да. Ошол менен жабылган. Плита менен перекрытие болгон, биринчи менен экинчи кабаттын ортосу. Бул да өзүнчө спальня. Бул болсо чыгыштын көздөй көрүнүп турат. Биякта мына бак көрүнүп турат. Айдын чыгыш жагы көрүнүп турат полностью. Жакшы, баасы келишими Рыспай беке? Бул жак болсо көчө көрүнүп турат, бул спальня жери мынакей. Биякта мынакей. Көрдүк. Жакшы. Туугандар, айта кетчү нерсе, ушу экранда жазылып турган тамдын ээси деген номер менен кабарлашып, баасы келишим түрдө дейт. Сөзсүз түрдө бул үйдү келип көрүңүздөр, себеби мындай аянтчада жайгашкан үйдү мага да тартуу бул биринчи эсе. Биринчи жолу болуп атат мындай чоң аянтчадагы үйдө. Жана бул үйдү эми келип көрмөйүн, телефон аркылуу сүйлөшүп баасын чечкенин кажети жок дейм. Мен сиздерге колуман келишинче тарт берип атам, туугандар. Мына азыр мен сиздерге бул тарапта короо сарайын тарт беребиз. Мына бул жакта толук түрдө брусчаткаланган. Үстүнүн баардыгы навес. Бул жакта хозяйственный жак, летний кухня окшойт, а? Летний кухня складтары. Складтары өзүнчө. Баняны отоплениесы. Тышка даярдык, сарай. Бакка чыгып кетмей жак. Бактын ичине короонча чыгып кеткен жагы мынакей. Короонун ар жагына чейин 80-90 метр. Туугандар, мен сиздерге дрон аркылуу чагылдырып бердим. Бул участоктун алма убактын аянтчасын дрон аркылуу да көрүп аласыздар. Видео лайк басканды унутпаңыздар. Комментарий калтырыңыздар сөзсүз түрдө. Алманын ичинде 200га жакын алма, 100га жакын алмурут. Мурдагы жыл ушерден 8 тонна алма алмурут алдык. Жакшы урожайда жакшы алынат. Быйыл алма алган жок. Алманын ичи суу эки жагынан тең келет. Суу жөнүндө проблема жок. Эки жагынан да суу келет, бак суу барлар. Тыгыз жер. Коңшулардын тыгыз, жакшы, айыл, жакшы жер мынакей. Буяк жер коспа сурөттөр, мал кармаган жер, чоң аябай, чоң сарай. Ичинде мурун кой камап, ичинде хозяйственный склад полностью өзүнө. Где-то 40
40 квадрат сарай ішінде. 40 квадрат, а? Ішінің үсті жабылған, қолға тибей, ақшеттей бар. Экран арқылы көріп отқан көрүүчүлөргө эмне айтат элесиз? Келиңиздер, көрүңүздөр. Жакшы баада, жакшыдан келишимдүү сүйлөшөбүз, көрсөтөбүз. Варианттар баары каралат, а? Жакшы варианттар болсо каралат. Кандай варианттар бизде ошо? Тагыраак адресин айтып коюңуз, көчөнүн атын, үйдүн номерун. Көгөй айылы, Ленин көчөсү 370. Все, рахмат. 270. 274, а? 274 экен туугандар. Телефондорун жазып алса болот. Экран аркылуу биз баарын чагылдырып беребиз. Эмки чыгарылышка чейин урматтуу биздин подписчиктер, сак саламатта калыңыздар.